Мындай урматтуу телекөрүүчү, сиздер үчүн эң сонун маалымат жана жагымдуу клип тартууладык. Ал эми студиябызга кайта турган болсок, мынакей дээрлик 2 жыл убакыттан бери спорттук иш-чаралар бардыгы басаңдап келген кырдаалга байланыштуу кесиптешим. Анан быйылкы жылы ушу жай айларында абдан биринин артынан бири өзгөчө ушу Кыргызстанда баягы эрежесиз мушташ боюнча дейбизби, негизи эле спорттун түрлөрү боюнча бир топ иш-чаралар өткөрүлгөн жатат. Алардын бири биз азыр студиябыздан маек курмакчыбыз. Кайсыл багыты боюнча кандай спорттук иш-чара, мына ушул туурасында кененирээк маалымат беребиз. Туп-туура, негизи ден соолуктун мүлкү спорт экендигин, кыймыл экендигин баарыбыз жакшы түшүнүп, жана аны кабыл алабыз. Дал ошол эле негизде, ушул эл аралык деңгээлде массалык түрдө чоң спорттук иш-чаралардын бири да ушул жай мезгилине мерчемделген. Кезектеги биз маек кыла турган жана талкуулай турган тема бул ушул Кыргызстанда өтүүчү эл аралык Кыргызстан бермети чемпионаты боюнча сөз кылалдап чечкенбиз. Ал эми студиябыздын мейманы жогоруда аталган турнирдин уюштуруучусу, негиздөөчүлөрүнүн бири демекчибиз Бекболсун Саитбек ака. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Мынакей көп жылдардан бери бул турнирди уюштуруп келгенсиздер. Бирок былтыр тилекке каршы пандемияга байланыштуу болбой калды. Анан быйылкы жылга пландаштырып жатасыздар. Көрүүчүлөрүбүзгө эске салуу кетерин максатында Кыргызстан бермети чемпионаты жөнүндө айта кетсеңиз, жалпы түшүнүк. Бул мелдеш эл аралык. Негизи бул 5-чи ирет уже өтүп жатат, буюрса. Өткөн атат да 5-чи ирет. Буга чейин өтүп 2020-жылы пандемия караштуу болгон жок. Ал эми быйыл болсо, буюрса 10 вид спорта кошулду. Азыр 10 вид спортадан буюрса 5000 катышчу чогултууда деп. Спортчулар болжолдону 5000 спортчу элестетиңиз кесиптешим. Анан 10 түр болгондо кайсыл түрлөр? Бизде азыр ушу сайында тайский бокс, масс рестлинг, жаңы кошулду масс рестлинг буюрса, грэпплинг, К1, кикбоксинг, рукопашный бой, так, армрестлинг, ММА бар и тейквондо. Баягы кармашуу уруштар түрлөрүнүн, мушташ түрлөрүнүн баары. Быйыл дагы 2 өзгөчө вид спорт, 3 өзгөчө вид спортто кошулуп атат. Бул грэпплинг, борьба, масс рестлинг, таяктар тартыш и армрестлинг, кол күрөш кошулуп жатат. Бир спорттун түрү алып калып турду, жана шапалак чапкан спорт. Буюрса 2 жыл кошулуп калат окшойт алдагы, балким. Буюрса 2021-ге кошулуп калышы мүмкүн. Анан негизи эле бул ушул жемчужина Кыргызстана, жылсы Кыргызстан бермети турнири 4 жылдан бери быйылкы 5-чи жолу өткөрүлүп келе жатат. Анан себептерин айта кетсеңиз, эмне себептен ушунчалык бул микс мынча спорттун түрү, эмне себептен бул чемпионатта чогулуштурулат? Бул башынан негизи биз дос балдар болуп чогулуп эле анан ушул вид спорттарды бириктирип, бири-бирине эмерээк жакыныраак кылып көрсөкпү деген ой болгон да. Андан эң биринчи ушул 3 түр менен өткөн. Бул кикбоксинг, тайский бокс, ушсанда 3 түр менен өткөн. 3 түр менен башыгат, анан бири кимибиз кыйын экенибизге көрөлү деп. Ошондон жылдан жылга келатып уже спорт жагындагы, анан уже экинчиси уже как эме дагы биздин көлдүн эмен туристикалык жаатын өнүктүрүү жаатына. Ошол жагында уже алып кетели деген уже ойда кетти да. Анан анткени эми бөлөк өлкөлөр аябай кызыгып көп келип атат. Буюрса аларга келет, эс алат, турнирге катышат, баары. Алар утулса деле кайыл ага кесиптешим. Биздин көлдү көрүп, биздин табигатты, жаратылышты көрүш үчүн чындыгында эле туристтер көп тартылат. Анан мисалы 5000ге чукул деп калдык. Анан кийин негизи эле ар бир салмактан канча салмактар каралып атат. Жашка чектөөлөр барбы? Бул турнирге эми 9 жаштан өйдө катышат. 9 жаштан 40 жашка чейин катышып жатат. Быйыл эми биздин улуу агаларыбызды эме ветерандарды кошуп көрөлү дегенбиз. Эми тилекке каршы пока болбой жатат ал жагы, эми кичине эметпей. Анан
буюрса 2021-ге аны пландаштырабыз го дейм. Азыр весовой категория 2021-ге пландаштырасыздар. 22-ге. Ой, 22. Біз ортада 20-да қой беріп жүріп өтіп кешті. Айтсаңыз 9 жаштан 40 жашқа чейинки дедиңиздер. Бирок баягы кандай гана учур болбосун 2020-жылдын баягы калдыгы өзгөчө азыркы жай мезгилинде пандемия мезгили кырдаалы күчөп жатпай, курчалып жатпай, кандайдыр бир ченемдер болобу? Кандай спортчулардын катышууларына пандемияга жараша кандай талаптар коюлдубу? Ооба, бул обязательно врачтан өтүп, ПЦР справка каралып, ошол менен допуск болот да. Обязательно порядке. Ар бир келгенде веске, взвешивание кирип атканда, талмакка регистрация өтүп атканда да аякта да өзүнүн врачтар болот. Баарын текшерип, карап, ошол жактан эме вакцина. Вакцинаны пока талап жок азырынча. Сайдыргандар өздөрүнүн коду менен келишет. Ооба. Түшүнүктүү. Канчасынан канчасына чейин өткөн деп? 5 июльдан 11 июльга чейин буюрса өткөн жатат. Анан быйылкы өзгөчөлөрдө буюрса бизде мындай айтканда рекордный количество белгилуулар коюлуп жатат буюрса. Ооба. Санын уксаңыздар азыр шок болосуздар чындыгында эле. Жалпы саны канча болгону да ушуну айтып коюңуз. Буюрса 200га жакын коюлуп жатат. Ал уже медальдар мындай айтканда биз жаш өсүп келаткан поколенияга мындай айтканда мотивация беришибиз керек. Аларга жалаң эле диплом, медаль уже менин оюмча аларга уже кызыксыз болуп калды окшойт да. Анан мынакей 200 белбуур экен, бул биринчи орундарга чемпион болгондорго тапшырылат да туурабы? Анан ошондо 200 ошол 10 спорт түрү боюнча 200 утуучу чыгыш керекпи жыйынтыгында негизи же андан ашык болобу? Негизи андан ашык. Эми биз эң кичинекей инчектерге аларга эме койгон жокпуз да. Аларды эми просто берке кичине улуураак, например, 15 жаштан өйдө биз полный коюп жатабыз буюрса ар бир веске. Аларга беркилер эми улуулар 18ден жогору, мотивациялабы дейм. Кур 200 даана даярдалып атат, калган 4800 эмне беребиз? Аларга биздин табигатты көрсөтөбүз кесиптешми? Ооба, аларда эми диплом, медаль эмелер болот. Биз азыр медальдарды да буюрса өзгөчө кылып аябай бөлөк өлкөдөн заказ берип атабыз. Уже как на стадии аябай чоң жакшы медальдар болот да буюрса. Спецзаказ менен. Түшүнүктүү. Анан бул чоң иш-чара экен, жогорку деңгээлде өткөнүп жатат. Анан мамлекет тарабынан колдоо кандай болуп жатат? Эми быйылкы учурда негизи 2020 болбой калган, например, Олимпийские игры, көптөгөн жанагы исламские игры, закрытый азиатские игры, ошондой чоң турнирлер болгондуктан быйыл мамлекет пока эметкен жок, жардам бере алган жок, бирок 2022-ге буюрса пландаштырып жатабыз сүйлөшүүлөр жүрүп. Аман мындай ой келет экен. Мамлекет тараптан балким баягы финансылык болбосо башка жагынан колдоо болор сөзсүз түрдө, бирок ошол учурда каржылык маселеси, мен 5000 кишини багыш, аны батырыш, биз кыргыздар негизи конок пейлейбиз, ал чакыра беребиз, баягы пейлибиз экен, бирок ошол учурда аларды баягы каржылоо жаатта кандай болот экен, кайсы тараптан жүргүзүлөт экен? Азыр эми биз колдон келишинче биз оргкомитет именно ошо Жемчужина Кыргызстан биз роликтерди эмелердин баарын даярдап именно могу спонсорлорду издөдөбүз азыркы учурда. Азыр буюрса спонсорлор келип эметет. Болжол менен бул иш-чараны өткөрүш үчүн канча каражат сарпталат? Бул иш-чаранга бир 3 миллиондон ашык акча. Сом, доллар? Сом менен. Сом менен, Ал эми мынакей кесиптешим жогоруда сурап кетти. Сырттан келген спортчуларды ким каржылайт? Алар өздөрү каржылайбы же кандай болот? Эми бул биздики бул турнир уже көптөн бери өтүп жатып, бөлөк өлкөлөрдө уже годовой планга кирип калган да, жылдык планга. Аларды уже биздин положение менен аларды уже сөзсүз түрдө келиш керек. Госком өткөрүш керек деген,
Мамлекеттик уюм, мамлекет тарабынан аларды каржылайт экен, демек ал жактан келген чындыгында эле бизге түйшүгү үйүлбөйт экен. Эң башкысы бизге спортчулар келсин, баягы күчтүүсү жеңсин деп айта кетели. Анан биздин Кыргызстандан баягы мындай ой келет экен. Спортчулар бир канча уюмдарга кирип кеткен бүгүнкү күндөчү. Анан аларга баягы чектөө жокпу, сен бул уюм менен, тигил уюм менен. Жок. Бардык эле каалоочуларга эшик ачыкпы? Ооба, бардык эле каалоочуларга. Кайсыл бир клубтарга, спортчуларга тыюу салынганбы катышуу? Жок, эми ар бирөөнүн өзүнүн эрежеси бар болсо, если ШГ келе турган болсо, катыша берсе болот. Эч ким запрет коюлбайт. Например, эми боец келип, мындай мушташып жүргөн балдар келип, анан таяк тартышка, например, если чыга алам десе, чыга берсе болот тамы. Мындай чектөө жок экен да. Сен тиги спорт менен келдиң, ошо менен эле мушташып кет деген нерсе жок э? Бул жерде эми биз, например, 10 вид спорттан коюп жатабыз, 10 вид спорттан чыгырдык. Ал жерде ар бир вид спортта өзүнүн как популяризация кетиш керек да. Например, бир вид спорттан көрүп, бул жакшы вид спорт экен, буга кийин биз да сөзсүз катышып көрүш керек экен деп, ошентип Элди тартуу, мактануу иретинде. Ар бир федерация өзүн көтөрүп кетиш керек да. Биздин милдет, эң биринчи милдеттердин бири. Бул жерде федерация милдетинде болот экен кесиптешим, чынында өздөрүн Абдан макул. Кыргызстандан мисалы үчүн ар бир эле ошол эле аралаш уруштун федерациясы келип спортчуларын катыштырат, таяк тартыш федерациялары келип спортчуларын катыштырат. Баягы ар бир спорт түрүнө ар бири жеке спортчуларды каттоодон өтөт да. Ал эми сырттан келе турган меймандарга, спортчуларга кандай талаптар коюлган? Алар бирден келишеби же ар бир ошол 10 спорт түрүнө бирден катышуучу кылып, команда түрүндө келишеби? Жок, эми алар негизи аларды уже ошол өлкө өзү чечишет. Бирок негизинде бизге андай бир өлкөдөн бир спортсмен деген эме жок. Чектөө жок. Чектөө жок. Келип катыша берсе болот. Биз негизи команда чыгарабыз да. Например, 2019-жылы Казакстандан бизге 500 спортсмен келген. 500. Өзбекстандан 300 спортсмен. Россиядан 100 спортсмен, Тажикстандан бир 45 спортсмен ушунда келген да. Анан алар келип бизден мындай айтканда, кээ бир вид спорттолор уже чемпионат Казакстан болуп калган да. Кээ бир вид спортто чемпионат Өзбекстан болуп калган. Өзүбүздүн спортсмендер эми действительно жакшы даярданган балдар келишкен да. Быйыл дагы ошондой болобу деген ойдобуз. Эми чектөө жок. Биздин кыргыз жигиттерибиз, кыргыз мырзаларыбыз бар, спортчуларыбыз да баягы жигитке жетимишинен разды кылат да, бир күнү джиу-джитсу менен баягы беттеш өткөрүп эртеси күнү ММАга секирип көтөрсө боло береби? Ооба. Боло береби ага дагы, Эми если кээ бир балдар действительно бизде өзү чыган жигиттер көп аябай. Например, масс рестлингтен дагы, например, күрөшүп дагы коюп, еще ММАга дагы чыгып койгон. Бара берсе боло берет. Ооба. Эми если шыгы жетсе, чыга берсе болот. Бирөөсүнөн утам деген ой бар да биздечи. Бизде эми обязательный порядокто ар бир команда заявка түзүш керек. Заявкада ошол, например, кайсы вид спортта кире турган болсо, например, ал уже биз заранее кагаз жөнөттүк баарына заявка келген. Ар бир вид спортта өзүн толтуруш керек да. Например, мен масс рестлингке катышам, өзүнчө заявка түзөм. Кикбоксингке катышам, өзүнчө заявка түзөм. Анан ошо эки заявка менен эки бөлөп кирет да. Мындай айтканда, 1-5 күнү бизде открытие болот, 5-ге. И 3 вид федерация биринчи өтүп өтөт. Андан кийин спорт түрү, 3, андан кийинки да 3 өтүп турат. Андан кийин уже 4 өтүп турат. Кезек менен өтө берет экен, Бар эми жетишсе болот да. Бир спортсмен 3 видке мындай айтканда жетишсе болот. Мисалы үчүн ошол ар бир спорттун түрү болуп жаткан учурда, ошол күнү эле финалдык бойлору, финалдык мелдештери да бирөө жыйынтыкталабы же финалдык мелдештер кайра башка күнгө жылдырылабы? Жок, биз эми, например, 3 федерация болгондо дароо эле ошо финалы менен бир күндө болуп өтөбү? Жыйынтыктан жакшы экен анда кесиптешим, бир күндө баарын жыйынтыктап коюп, бир федерация баягы жеңүүчүсүн аныктап, анан
ал убакта берки мушкерлер дагы бош болуп калат экен. Сиз айткандай башка спортко да кача кетет экен да. Ооба, биз атайын ушул эми программаны түзгөндө ушундай ой менен өттүк да, что бөлөк спортсмендерге, например, тоскоол болбосун деген. Алар, например, өзүн сынап бөлөк жерге дагы, бөлөк федерацияга кирип сынап көрсө болот өзүн дагы. Если бир вид спортудан курга жетпей калса, дагы шансы бар. Бардыгынан курда алып кетсе бир эле спортчу. Анан чынында эле Элестип атам, 10 курду ошол алып кетет экен да. эгерде ушунчалык кыйын болсо, албетте анда деле болушу мүмкүн болсо керек. Ал эми спортчулар ошондо баягы медаль, диплом, анан жана эң жогоркулары мындай белкурларды алган менен эле токтобойбу же дагы акчалай балким сыйлыктар барбы? Пока быйылча гонорардар биз кое албайбыз, анткени бул турнирди биз дагыдан өнүктүрүп жатабыз. Чоң масштабка буюрса чыгара алсак дегендейбиз. Буюрса мен ойлойм, будущем чоң келечекте чоң эмелер болот депчи. Жыйынтыктар болот деп. Мынакей биз спорттун 10 түрү болуусунда 13 түрү болуп калат экен. 10 түрү болуп калат экен. Анан буга чейин мисалы бүгүнкүсү быйылкысы 5-чи рет өткөрүлөт. Ага чейин өткөрүлүп жатканда мындай биздин жигиттер спортчуларыбыз башка өлкө менен контракт түзүп, бир уюмдар менен үлгүрүп калды, ошондой кездешип калды. Кыйындарыбыз. Ооба, анткени бул жерде катышуучулар мындай айтканда өсүп келаткан поколениялар да эмес, а бул жерге уже действующий дүйнө чемпиондору, профессионалдар да катышат да. Аларды көрүп көп эле сыймыктансып атат. Ал эми калыстар тобу жааты кандай болот? Ар элерак деңгээлде болгондуктан чынында эле адилеттүүлүккө калыстык чоң ролду ойнойт эмеспи? Ооба. Анда 10 спорт түрүнө тийиштүү чеберлер. Эми аларды биз буюрса эми акцент именно ошолорго да, мындай айтканда организация ошол. Алар келип Кыргызстандык эле болобу же чет өлкөнүн дагы калыстары бар? Чет өлкөлөрдөн да чакырылат. Сөзсүз келиш керек го, калыстык болуш керек. Биз кыргызбыз да, кыргызчылык кылып коюшубуз мүмкүн. Андыктан сөзсүз түрдө кандай болуп калышы мүмкүн. Түшүнүктүү. Кандай болгон учурда дагы абдан сонун чоң иш-чаралардын бири күтүп жатат. Өзгөчө баягы кызыктуу мезгилде дагы болот экен. Көрүүчүлөрдүн саны дагы көп болсо керек. Кирүү тармагандай болот. Акчалайбы же бекерби көрүүчүлөргө? Көрүүчүлөргө жок, бекер. Бекер, ачык асман алдында, эс алып жүргөндөр эле кайсы жерде өткөрүлөт? Чоң Сарой Үскөл областында и Good Lake пансионатта. Түшүнүктүү. Эс алуучулар сөзсүз түрдө 5-11 июлга аралыгында дал ушул Кыргызстан бермети чемпионатына келген спортчулардын чеберчилигине мамлекетибиздин желеги көтөрүлсүн, гимни ырдалсын, жеңишке жетсин дегендер эл аралык ушул турнирге келип кыргызстандык спортчуларды сүрөп, колдоп кетет деген ишеничтемин. Ооба, сөзсүз түрдө бардык жана катышам деген азыр даярдык көрүп жаткан спортчуларга баарыңыздарга ийгилик деп айта кетмекчү. Эң башкысы күчтүүсү жеңсин деп айталы. Калыстык болот, эң сонун болот, элестетиңиздер. 5000 спортчу келүүсү күтүлүүдө деп айтып жаткан учурбуз. Анан буга чейинки спортчу иш-чараларга баягы Тилекаш кесиптешибиз марафондор өткөрүлбөдү. Ошону айтып калды. Чет жактан коңшу өлкөдөн келгенге бүгүнкү күнгө кырдаалга байланыштуу кичине татаалдаштырылып жатат деген дагы чегара маселесичи. Анан сиздер жактан атайын чакыруу жибергенден кийин жеңил болот бекен аларды келүүгө, алып келүүгө? Жок, азыркы учурда баарына эле ошо чегара маселеси аябай көйгөй жаратат. Ооба, чоң проблема болуп жатат. Бизге деле по мере возможности биз да айме жөнөттүк, ким келе алса деген үмүттөбүз да. Дагы алдыда бир ай толугу менен бар экен, андыктан дагы даярдалуу иштери дагы чемпионатка жакын болуп калган учурда дагы бир тастыктоочу маалыматтарды алып кетет эмеспиз. Коңшу өлкөлөргө айтып кое берели, акырындан келе бериңиздер. Бир айдын ичинде келип каласыздар толук кандуу деп айта кетели. Андыктан чындыгында эле мынакей 5-июлдан тарта, Ооба. 5-июлдан 11-июлга чейин уланат. Баарыңыздар Үскөл жергесинен чакырабыз. Эң сонун деңгээлде эл аралык деңгээлде ушу Азия боюнча дүйнөлүк деңгээлдеги спортчуларыбыз келип, күч сынашып, эң сонун маанай тартуулайт деп ишеничтебиз.
Сөзсүз түрдө. Ал эми сиздердин ишиңиздерге келип калайлы. Уюштуруу иштери жогорку деңгээлде болуп, баягы колдоочулар, сүрөөчүлөр, меценаттар, донорлор табылсын. Чынында эле баягы жогорку деңгээлде өткөрөлү. Себеби Кыргызстандын бермети болгон ысык көлдү сагынгандар деле чет элдик, ушул мамлекеттерден досторубуздан сагынып деле калса керек. Сөзсүз түрдө сонун өтөт деген ишеничтемин. Анан жакын калганда дагы бир толук маалымат алабыз деген дагы үмүттөр бар. Дагы бир жолу ийгилик. Рахмат келип бергениңизге, маалыматыңызга. Сиздерге чоң рахмат. Рахмат. Эскерте кетсек, Кыргызстан бермети аталышындагы чоң эл аралык чемпионат тууралуу сөз болду. Ал эми бизге маалымат берип кеткен жогоруда аталган чемпионаттын уюштуруучусу, негиздөөчүлөрүнүн бири Бекболсун Саатбеков болду. Ал эми биз таңкы программасын көрсөтүүсүн улантсын, бир нече мүнөттөн кайра дал ушул студиядан кез келип жылымай курабыз.